КСДП фракциясы өзүнүн катарынан депутат Кожобек Ырыспаевди чыгарбай турган болду. Бул тууралуу фракциянын кечээки жыйынында белгилүү болду. 26 каршы 4 депутат макул деп добуш берген. Эске салсак 29 августта КСДПнын саясий кеңеши депутат партия мүчөсү Кожобек Ырыспаевди партиянын уставына төп келбеген иштери үчүн деп партиянын мүчөлүгүнөн чыгарып салган. Буга депутаттын ТЭЦ боюнча КСДПнын күнөөсү далилденсе, партияда кала албай турганы жөнүндө айткан сөздөрү негиз болгонун билдирген. Коомчулукта бул Атамбаевдин чечими болгону айтылган. Партиянын саясий кеңеши ошондой эле жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаттарына Кожобек Ырыспаевди отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагалыгынан, тиешелүү убактылуу комиссиялардагы, жумушчу топтордогу жана туруктуу делегациялардагы мүчөлүгүнөн чакыртып алууга кеңеш берген. КСДП бул чечимин тазалануу, жаңылануу аракети катары түшүндүргөн. КСДП фракциясынын мурунку лидери депутат Чыныбай Турсунбеков жалпыга маалымдоо каражаттарына маек берип жатып, Рыспаевдин партиядан чыгарылышын, демек фракциядан да чыгарылганы деп түшүндүргөн эле. Тогуз Тороо районунун Атай айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Махмал алтын кениндеги башаламандыкка байланыштуу кармалып 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан билдиришти. Кармалган депутаттын аты жөнү айтылган жок. Мындан тышкары комбинатта болгон башаламандыктан кийин кармалган 21 кишинин иши сотко ашты. Белгилей кетсек, жаз айларында Тогуз Торолуктар алтын чайкоо ишканасынын ишине каршы чыгып, аны жабууну талап кылышкан. Жергиликтүү эл экология жана ден соолукка зыян тийгизерин айтып, бир нече жолу митинг уюштурушкан. Акыркы митинг башаламандыкка айланып, комбинатты өрттөп жиберишкен. Учурда массалык тартипсиздикке катышкан 21 киши соттолууда. Аларга массалык тартипсиздиктер, бейбаштык, жерлерди өзү билип ээлөө же басып алуу, мүлктү атайлап жок кылуу же зыянга учуратуу беренелери менен айып тагылууда. Кылмыш иши боюнча 19 шектүү үй камагында. Алардын арасында Көк Ирим айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты да бар. Дагы экөө камоодо. Балыкчы корумду жолун курууда 118 миллион сомдук тартип бузуу табылган. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештеги тармактык комитеттин жыйынында эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Мариповдун айтымында учурда бул факт боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Долбоордун планы боюнча сульфатка туруктуу цемент алынат деп көрсөтүлүп, бирок иш жүзүндө жолду курууга жөнөкөй цемент колдонулган. Мындан улам 118 миллион сомдук тартип бузуу табылган. Жалпы жонунан жолго цемент үчүн деп 256 миллион сом каралган, деди эсептөө палатасынын төрагасы. Буга чейин аталган жолду курууда мыйзам бузууга транспорт жана жолдор министрлигинин, жол чарба департаментинин айрым кызматкерлери барганы маалымдалган. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы текшерүү жүргүзүп, балыкчы корумду жолун курууда сапаттуу курулуш материалдарынын ордуна кадимки цемент колдонулганын аныктап чыккан. Ошондой эле арзан алынган курулуш материалдарынын баасы документте башкача көрсөтүлгөнү белгилүү болгон.